Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бизди түз эфирде көрүп жаткан жана мындан кийин көрүүчү биздин чет жакта жана касиеттүү мекенибизде жашап аткан биздин замандаштар, баарыңыздарга эгемен күн кут болсун. Жараткан Аллах ушул эгемен күнүбүздү түбөлүктүү кылган болсун. Кыргыз желеги түбөлүктө, көктө желбиреп, анын астында ушул эл жерге күйгөн, жүрөгү бар инсандар кызмат кылуусун насип эткен болсун. Урматтуу мекендештер, сиздер менен бүгүн биздин түз эфирге чыгуучу инсандар, мен алып баруучу катары ушул милдетти аткарган Замир атым. Бизде конокто бүгүнкү биздин мамлекетте болуп жаткан ар кандай абалдар, биздин бара жаткан багытыбыз, кайда бара жаткандыгыбыз тууралуу жана биз кайдан келгендигибиз тууралуу, деги эле эгемендик бизге кандай жолдор аркылуу колубузга тийди, бүгүнкү күндөгү иш-аракеттер ушул эгемендигибизге кайсы бир деңгээлде көлөкөсүн түшүрбөй жатабы, юридикалык жактан караганда, юристтердин көзү менен, юристтердин акылы менен караганда бүгүнкү абалыбыз кандай, эгемендиктин баркына биз жеттикпи, жетпедикпи, же болбосо ушу 30 жылдагы оош кыйыштар жана биздин бара жаткан багытыбыздын келечекте эгемендүүлүккө тийгизе турган таасирлери жөнүндө кеп кылабыз. Андыктан сиздер биз менен түз эфирде толук көрүп отурууну сунуш кылам. Сиздер менен бүгүн бизде конокто белгилүү адвокат, юрист агайыбыз, тажрыйбалуу адвокат Сейитбек Довлотов агай менен кичи маек курмакчыбыз. Сейитбек ага, куш келипсиз. Алгач сөз сизде, эгемендүүлүк жөнүндө, эгемендүүлүк майрамы тууралуу кичи кайрылуу куттуктоо сөзүңүз болсо, андан соң суроолорубуз менен улантабыз. Жакшы болот, рахмат. Замир, рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мына бүгүн абдан ыйык майрам деп айтканга негиз бар. Анткени биз мамлекет эгемендүүлүктү 1991 жылы ушул күнү 31 август күнү эгемендүүлүккө жетишкен күн. Ыйык дегенимдин себеби дүйнөдө 4000ден ашык улут, 4000ден ашык калк бар. Улут, тилдүү, ар түрдүү тилдүү адамдар бар да, элдер бар. Ошонун ичинен 250 гана өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ, эгемендүүлүкүнө ээ. Ошондуктан бул эгемендүүлүккө жетишүү өтө чоң мээнетти, чоң эмгекти, чоң аракетти талап кылган иш-чара болгон. Буга ошо биздин муундагылар, бизге чейинки муундагылар жетишти ушул эгемендүүлүккө. Баарыңарды ошо эгемендүүлүк бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Элибизге аманчылык, тынччылык, ынтымак, биримдүүлүк каалайт элем. Элибиздин баарына айрыкча мына артта келе жаштар, мамлекеттин, элдин келечеги жаштар деп коет. Айрыкча жаштардын активдүү, кайдыгер болбой мамлекетибиздин келечегине мындай жоопкерчилик менен мамиле кылышат деген ишеничте, ошондой үмүттө жашап келип атабыз. Рахмат, Сейитова. Ушул эгемендүүлүктү, эгемен мамлекеттин жанакы белгилери катары биз билген, мен билген, жалпыбыз эле билген, бул мектепте окуган болуш керекпиз. Анын өзүнүн конституциясы, жери, эли, символикалары, ушулардын баары бекитилгенден кийин биз эгемен мамлекетке айланбадык, туурабы? Ошол иш-аракетте эгемен мамлекетке айланып, конституциябыз кабыл алынгандан кийин, ал конституция күнүн дагы биз ушул күнгө чейин белгилеп, керек болсо расмий мамлекеттик кызматкерлер ишке киргенде, айрыкча жогорку кеңештин депутаттары, президент ушул конституцияга колун коюп, ант берип, бул дүйнөнүн жанакы шариятта бизде Кур'ан-ы Карим китебиз болсо, бул дүйнөдө ушул ыйык ага кыянаттык кылбай турган иш-аракет катары биз ушул конституцияны кармап ант бергенибиз белгилүү да. Бирок тилекке каршы акыркы убакыттарда эл арасында биз башка тармактардын кишилери катары могул кийинки азыркы учурда иштеп жаткан парламентти мыйзамсыз деп атап келе жатабыз да. Аны эмнеге таянып атабыз? Биз конституциядан деле көп деле окубадык чынында. Мен билген бир эле нерсе, буга чейинки парламенттер 5 жылга шайланып мөөнөтү белгилүү болчу да, такдана белгилүү болчу. Бирок тилекке каршы мунул парламенттин өмүрү кичине узарып кеткендей. Ушул конституцияда, мыйзамда кандай белгиленген? Булардын ушул олтурганы мыйзамдуубу? Эгер мыйзамсыз болсо эмне себептен мыйзамсыз олтурат? Аны ушул жагын сиз как юрист катары
элге бир чайнап берсең жакшы болмок. Эгемендүүлүккө дагы бир кыскача токтолуп кетейин. Эгемендүүлүккө жетиштик, эгемендүүлүк орноду. Бирок менин жеке пикиримде эгемендүүлүккө бир белгилүү гана бийлик башына турган адамдар жеткендей болуп атат да. Бийликке келгендер гана ошо эгемендүүлүктүн үзүрүн көрүп аткандай, эгемендүүлүктүн жакшы жактарын көрүп аткандай. Жалпы эл, карапайым калк, эл журт эгемендүүлүктүн үзүрүн көрбөгөндөй. Бул менин пикирим да. Анан бүгүнкү болуп аткан кырдаал, өткөндө болуп өткөн кырдаал боюнча айтып өттүңөр, бүгүнкү күндө иштеп аткан парламент боюнча, жогорку кеңеш боюнча мурдагы түз аракеттеги баш мыйзамда так даана жазылып турат да. Парламентке, жогорку кеңешке депутаттар 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп. 5 жыл. 5 жыл дегенден кийин, ушу 5 жылдан кийин алардын полномочиясы бүттү. Былтыркы 27-октябрда алардын полномочиясы токтоду. Бирок кандайдыр болбогон баягы мыйзам бузуу жолу менен, болбогон шылтоо менен узартып коюшту. Ал жерде мындай деген түшүнүк бар да, баш мыйзамда. Кийинки шайланып келген парламент, кийинки шайланып келген депутаттардын биринчи отурумуна чейин деп. Бирок ал парламент, то есть былтыр парламенттик шайлануу дайындалган болчу. Биринчи шайлоо өттү, бирок шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Кайрадан шайлоо дайындалды 20-декабрга. Бирок ошол шайлоо өтүш керек болчу. Ошол 20-декабрдагы өтө турган парламенттик шайлоодо шайланып келген депутаттар келип биринчи отурумга чейин деп түшүнүк. Ал жерде ошондой түшүнүк да. Ошондой кабыл алыш керек болчу. Анан кийин чексиз эле кийинки депутат 5 жылга чейин кийинки депутаттар келбесе 5 жылга чейин отура берет деген түшүнүк жок да андай. Муну кимдер кечиресиз? Бул жерде кечиресиз. Кимдер кызыктар болуп муну бери жылдырып салды да? Буга кийинки келген октябрь, былтыркы 4-октябрдан октябрдагы төңкөрүш менен келген, жаңы бийликке келген бийлик башындагылар. Муну башында буруп койгон, ушул мыйзамды башка жака буруп койгон, ушул беренени, баш мыйзамдын ушул талабын Өмүрбек Чиркешевич Текебаев болду. Ошол жерде ушул кишиче айтканы мен уккам, көргөм. Бола берет, кийинки парламент келип отурганга чейин, кийинки парламенттин биринчи отурумуна чейин отурганга буларга мыйзам жол берет деп койду. Бирок кийинки парламент 20-марттагы, 20-декабрда өтө турган парламенттик шайлоодо келиш керек болчу. Бул Текебаевдин бул аракети өзүнө эч кандай пайда алып келген жок да. Ал кишиге мандатты берди, бирок кайра мандатын алып салды. Демек бул өзүнө пайда алып келчү ишти жасаган жок да. Демек бул кимдин кызыкчылыгы үчүн иштеп берди анда бул? Эмне себептен ага эмне кызыкчылык болду да ушул парламентти жылдырып койгонго мөөнөтүн? Бул суроого жооп бериш үчүн Текебаевдин өзүнө кайрылыш керек да. Ал үчүн Текебаев жооп бериш керек бул суроогочу. Эмне үчүн ушундай шакка барды, эмне үчүн ушундай кадамга барды? Демек кандайдыр бир кызыкчылык болгон да. Эми менин баягы кандайдыр бир кызыкчылык болгон да. Юрист катары эмес. Ошол учурдагы ошол келип калган бийлик менен соодалашуу болгондур. Демек Садыр Жапаровдор менен келип калган бийлик менен бир макулдашуу болгондур. Анткени баягы кайра парламент кайра чакырылып, баягы премьерди шайлаганда бир жолу шайлап, экинчи шайлап кворум болбой депутаттар топтой албай атпадыбы? Мен бул жерден Сейитова мындай түшүндүм да, азыр оюңуздан уламчы. Тиги Текебаевди мандат берип, аны соттон актап чыгып, мандатын кайтарып берген иш-аракеттер Текебаевди ошол Нол парламенттин өмүрүн узартканга келишим болуп, анан ал киши ошол өмүрүн узартканга боло берет деп айтып коюп, ал кызыкчылык беркелерге майдай жагып, аларга жол ачып берип, анан эмне себептен Текебаевди алып чыкты дегенде мен мындай логика мындай кетип атат да. Буга чейинки бул бир нече жолку парламенттин депутаты, дасыккан тажрыйбалуу депутат, анан мыйзамдын атасы катары кезинде алып жүрүшпөдүбү? Ошол себептен ушул киши айтса, эл ишенип, боло берет экен да, жылдыр үйсө деп туруп, беркилер буну алдыга салып, курчак кылып пайдаланып турду демек. Муну колдон ошондой кабыл алыш керек. Анткени Текебаев мурдагы баш мыйзамдын атасы деп жүргөн да. Атасы деп жүргөн. Атасы деп. Ошондуктан Текебаевдин айтканы мындай мыйзам айтканына ынанат. Текебаевдин айтканы туура, анткени ушул баш мыйзамдын как бы автор ошол киши деген ой менен муну чакырып келишип, муну колдонуп коюшуп да.
элге ошондой ишенимди бериш үчүн. Элге ошондой ишеним бериш. Ишенимди бериш. Элди ишендириш үчүн. Эми Сейит ушул жерде мен бир чочулаган маселе бар да. Ким келип бийликке президент болуп же мамлекет бийликти басып алып, президенттикти тартып алып же президентке келип алган киши ушул мыйзам чыгаруу органы бутак катары жогорку кеңеш эсептелбейби? Ушул бутакты жогорку кеңештин өмүрүн узартууга кийинкилерге өнөкөт болуп калбайбы? Алар дагы булар кезинде тарыхта ушинтип өмүрүн узартып койгон өздөрүнө ыңгайлуу парламент турган болсо, баягы эмне болсо дагы макул болду деп мыйзамсыздыкты деле мыйзамдуу кылып берип, мыйзамдуулукты кайра бузуп, мыйзамсыздык кылып бергенге даяр болуп калып атпайбы булар? Болуп калышы мүмкүн. Ошол коркунуч бар. Кийинкилерге боло берет экен, мыйзамды тияка деле бияка деле бурганга боло берет экен деген өнөкөт болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн биз мына эгемендүүлүктү алганыбызга 30 жыл болду. Бирок 30 жылдан бери көрүнүктүү, алгылыктуу бир өнүгүү, бир өзгөрүү болгон жок да мамлекетте. Эмне үчүн? Анткени мамлекетте ошол айтып аткан мыйзамдуулук, чыныгы адилеттүүлүк, тартип орногон жок. Ошон үчүн 30 жылдан бери ушундай улам эле бийлик алмашып, улам эле төңкөрүш болуп, улам эле жаңы бийлик келип, улам төңкөрүш болгондо ошо төңкөрүштү кылган бийликтегилер утуп атат дагы, карапайым эл утулуп калып атат да. Эл утулуп калып атат. Бул дагы ошондой өнөкөт болуп калышы мүмкүн. Кийинкилер дагы боло берет экен деп азыркы кабыл алган баш мыйзамды каалагандай калтырып коюшу мүмкүн. Ошого жол ачып койгондой болуп атат да. Төңкөрүш демекчи бир раматылык экс депутатка суроо бергенде ал жооп берип аткан кези эске түшүп атат да. Революцияны булар генийлер ойлоп табышат. Аны фанаттар ишке ашырат, бирок шакалдар күнүн көрөт дечи эле. Ушул сөздүн канчалык сиз мындай турмуштук тажрыйбада ошондой эле болуп атат да. Далилденди деп. Турмушта ошондой эле болуп атат да. Революция мен бирок буга чейинки болуп өткөндөрдүн баарын революция деп айта албайм. Менин пикирим боюнча жөнүндө төңкөрүш болуп келди. Революция болгондо орусча общественно-экономическая формация деп коет да. То есть мамлекетте башкаруу, мамлекетте мыйзам чегинде өзгөрүү болуш керек да. Башка нукта кетиш керек болчу, бирок мурдагыдан эчтеке өзгөрүлгөн жок да. Адамдар алмашып атат да, бийликтин башына келген адамдар алмашып атат дагы, бирок мамлекетте ошол эле мурдагы эле каталыктар кайталанып атат, мурдагы эле жолго түшүп кетип атат. Муну революция деп айтканга болбойт да. Төңкөрүш. Ушул мыйзамсыздыктарды улай эле да. Биз эски мыйзамдуу бийлик бар мезгилде мыйзамдардын айрым беренелери, мисалы үчүн бирөөнүн жеке абийирине, ар намысына шек келтирген же бирөөлөрдү жалгандан жала жаап каралаган же жалпы коомчулук элди бир жалган маалымат менен бир чакырык жасап аларга туура эмес жолдорго баруусуна түрткү берчү чакырыктар жасалчу болсо, аларды кайсы бир деңгээлде жазага тартылуу деген нерселер эскертилчү, жок дегенде. Жазага канчасы тартылды, тартылбады билбейм, жок дегенде эскертилчү да. Биз баш мыйзамыбызды тебелеп бүтүп, каалагандай калчап, ары берисине жылдырып, мыйзам чыгаруучу органдын өзүнүн мыйзам чыгаруу укуктарыны мөөнөтүн узартып алып, мыйзамсыз узартып, ушинтип жанакыдай бир укуктук паладан чыгып кеткендибизге байланыштуубу билбейм. Бүгүн коомдо ушундай бир дөдөйлөр деп айтамбы, келесоо деп айтамбы, же көкме деп айтамбы билбейм. Ушундай топтор пайда болду да, бирөөнү жалгандан жала жаап, ага провокация жасап, элди ошого жек көрсөтүүгө аракеттенип, анын иш аракеттери ушундай келечекте төңкөрүшкө чейин алып барышы мүмкүн деп фейсбуктарда ушундай бир чакырыктар жасап атышат да. Ушуларга кандай укуктук баа бериш керек? Буларды тыйчу мыйзам бүгүнкү күндө барбы? Жаңы мыйзам боюнча же ушул жерин кыркып алып, буларга ыңгайлуу ушун мүмкүнчүлүктү берип койдубу? Же булардын артында бирөө туруп алып, аны күч күттүп атат, эмне кылып атат? Ушул мыйзамсыз иш аракеттерин булар өздөрү билеби же булардын мыйзамсыз иш аракетин сеники мыйзамсыз деп айткан мыйзамдуу орган барбы? Ким айтып бир иретке келтириш керек да, болбосо бир чоң бир жарылууну алып келиши мүмкүн, кимдир бирөөнүн ден соолугуна залак алып келиши мүмкүн жана башка. Бул мындай да, бүгүнкү күндө баягы эми элди жамандап айтканга болбойт, бирок эл кайдыгер, эл ушакка, жалганга, калпка жанагындай фейктерге, азыр бүгүнкү жаштардын тилимен айтканда фейкке оңой ишенип калды. Ошондон пайдаланып, кээ бир баягындай мамлекеттин келечегине кайдыгер болгон, мамлекеттин келечегине ушуга окшогондор душмандык кылышып, элди башка жака буруп кетип атат да. Баягы чыныгы мамлекет үчүн күйгөн, мамлекеттин келечегине
кайдыгер болбогон, мамлекетти оңдойн, мамлекетимге бир жакшылык алып келейин, өнүктүрөйүн, өлкөнү өркүндөтөйүн деген адамдарды каралап элге жаман көрсөтүү багытында ушундай аракетке барышып атат. Бирок ага дагы мыйзам бар. Азыркы жаңы бүгүнкү иштеп аткан кылмыш жазык кодексинин 310 беренеси бар. Ал жерде мен ошону мындай айтып эле коеюн. Ошол беренени. Жөн эле тактык кирүүгө максатында. Тактык. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Ооба. 310 беренеде мындай деген жери бар. Бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деп. Мына кечеги интернетте жүргөн бир көкмө деп коерсузчу. Мындай Бекзат деген ат менен чыгып атат да. Ушул жигит айтып атат. Сентябрдын 15, 16, 17-леринде жөө жүрүш болот экен. Ушу жөө жүрүшкө Мадымаров да катышат экен, жана башкалар катышат экен. Булардын аракети, булардын максаты мамлекетте да төңкөрүш кылуу экен деп. Бул деген ошол Бекзат деген ушул айтып аткан өзү кылмыш. Анткени ал айтып аткан жөө жүрүш кылып туруп төңкөрүш кылам деген өзү бул кылмыш. Анткени кылмыш бийликти күч менен басып алам дегенге чакырык кылып атат деп. Ошол кылмыш кылбаган, кылмыш кылууга аракет кылбаган жарандарды кылмыш кылып атат, кылмыш кылганга аракет кылып атат дегендин өзү кылмыш болуп атпайбы? Ошону мындай жоопко тартып отурган же бир чара көрө турган орган болбой атпайбы? Качан болот? Качан буларды жоопкерчиликке тартылат? Мен ойлойм, качан гана мамлекетте чыныгы тартип орногондо, чыныгы мыйзамдуулук орногондо, чыныгы адилеттүүлүк орногондо бул ошондорго жол берилбей калат. Ал үчүн мыйзам иштеш керек, мыйзамды иштетиш үчүн ошондой адамдар келиш керек бийликте. Мыйзамды сыйлаган адам. Мыйзамды кандай туу туткан адамдар келиш керек. Мыйзам боюнча гана жашай турган адамдар, ошондой жашата турган адамдар келиш керек. А так бүгүнкүдөй кетиш менен бүгүн туңуйга кетип атабыз. Бүгүнкүдөй кетиш менен мурдагы баш мыйзам мамлекетти туңуйга алып барат деген болчу. Бүгүнкү мыйзам мамлекетти жок кылууга алып барат деген пикирдемин. Анткени мына эртең шайлоонда дайындалды, ноябрдын аягында дайындалды. Кандай өтөт шайлоо? Ал бүгүнкү бийликтин аракетине жараша болот. Сейит ага, мына мыйзам талаасынан чыгып кеткен мамлекетпиз да азыр. Эми биз мыйзамсыз жашап атабыз да азыр. Себеп мыйзамдарды одоно бузуп, конституциялык талаада жанакы беренелердин баарын аттап эле кыска убакытта кармалап өткөзүп ушинтип келбедикпи? Эми жалпысынан айтканда мыйзам талаасынан чыгып кеттик деп айтылат экен да. Эртең ушул белгиленген парламенттик шайлоо өтүп, жаңы депутаттар жогорку кеңешке келе турган болсо, ушул мыйзам талаасына кайра кире алабызбы, кайтабызбы? Болот, кирсе болот. Ал үчүн ошондой адамдар келиш керек. Ошондой татыктуу, чындап мамлекеттин келечегине кайдыгер болбогон адамдар келиш керек. Ал үчүн эл ойгонуш керек. Эл чыныгы мамлекетибиздин, элдин патриотторун, чыныгы мамлекетти, мамлекетти сүйгөн адамдарды шайлаш керек. Ошондой татыктуу адамдарды алып келиш керек. Жогорку кеңешке, парламентке. Жок дегенде бүгүнкү күндө парламентте татыктуу адамдар келип, келечекке, мамлекеттин келечегине күйгөн адамдар келмейинче, чындап мамлекет үчүн жанын бере турган адамдар келмейинче оңолуш кыйын да. Анткени буга чейинки парламентте отургандардын бардыгы баягы көчөдөн келип калгандар, аны элдин бардыгы билет. Эмне деген аттарга конушту булар, элдин бардыгы билет. Ошон үчүн эми боло турган парламентке эл адашпай, эл ойгонуп, кичине ой жүгүртүп, татыктуу адамдарды шайлоого аракет этиш керек да. Ушул баягы шайлоолор кандай өтүп атат? Шайлоолор добуш сатып алуу менен, добуш сатуу менен. Бул өзү кылмыш. Шариатта бул арам, добуш саткан дагы, сатып алган дагы. А мыйзам боюнча добуш сатканда кылмыш, сатып алганда кылмыш. Эми ойлоп көргүлө. Добушту сатып алаткан адам кылмышкер болуп атат. Ошо менен өзү шайлоочуну да кылмышка тартып атат. Кылмыштуу жолго түшкөн адам, кылмыштуу жол менен барган адамдардан кандай адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту күтүп болот? Бараткан жолу, баштаган жолу кылмыштуу жол болуп атпайбы? Кылмыш жолуна түшүп атпайбы? Демек алар кылмышкерлер. Кылмыштуу жол менен барат бийликке. Сейит аба, кийинки суроода бул мыйзамсыз бийликти ээлеп алгандар, бирок мыйзамды талап кылып, акыйкатты талап кылып, эл туура жол
нол жолдон биз адашып бара жатабыз деп акыйкатты айтып, кээ бирки жанакы кен байлыктардын чыныгы кандай келишимдер менен кетип жаткандыгын, биз өзүбүз иштетебизби, өзүбүз иштетпейбизби, мисалы үчүн жанакы темир кендери боюнчачы. Тилекмат Куренов дагы берки жигит Туран партиясында жүрбөдү беле? Жеңишбек Молдокматов деген жигиттерибизди бүгүн чыркыратып эле алып барып камап койбодубу? Тилекмат Куреновдуку жанагы Фейсбуктагы бир пост үчүн деп жүрүшөт. Тиги Жеңишбек Молдокматовду октябрь окуяларында башаламандыкты уюштурган деп жүрөт. Биз көргөн жерде ал жерде башаламандыкты уюштурган дегенде ал жердеки микрофондо акыйкатты айтып, жанагы шайлоо таза эмес өттү деп кыйкырган бир нече дөшалар бар болчу да. Ошол эле мезгилде азыркы президент Садыр Жапаров бар болчу, Камчек Ташиев бар болчу, баары бар болчу да, кыскасы. Бийликте отурганы да бар болчу, отурбаганы да бар болчу. Оппозициясы да бар болчу, позициясы да бар болчу. Бирок эмнегедир ушул бир жигитти камап койду да. Ушунун камалуусу канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Эми ушул жерде мыйзам көп учурларда бир жактуу иштеп калып атат да. Тандалма колдонулуп калып атат. Тандалма. Анткени ошол Жеңиш Молдокматов, Тилекмат Куренов боюнча ал жерде мен как юрист катары кылмыштын курамын көрбөй атам да. Жеңишбек Молдокматовго коюлган айып ошо 4-5 октябрда массалык башаламандыкты уюштурган деп атат да. Бул кантип уюштурду? Ана ага чейин биринчи алар койгон болчу, баягы мекемелерди, бир ишканаларды күч менен басып алды деген. Ал өтпөй калгандан кийин могу беренеге өтүштү да. Ал жерде эмне Жеңиш Молдокматовдон башка эч ким болгон жокпу. Бул деген ошол бүгүнкү болуп аткан, бүгүнкү бийликтин кылып аткан мыйзамсыз аракеттерин ачык айкын, буга чейинки аракеттерин ачык айкын бетке айтып, өзүнүн пикирин айтып чыккандарды баягы куугунтуктоо деп ойлойм. Анткени ошол Жеңиш Молдокматовдун аракетинде кылмыштын курамы мен как жоопкерчилик кылмыштын курамы жок деп ойлойм. Анда биздин өлкөдө жанагы биз демократиялуу өлкөбүз, сөз эркиндиги бизде 100 эмес 1000% деп көкүрөк каккан эле эмеспизби? Анда сөз эркиндиги өлүптүр да Кыргызстанда. Өлгөн. Ал оюн айткандыгы үчүн камалса, ошонун өлгөндүгүнө ошо далил болуп атпайбы? Ар бир адам мыйзамда, баш мыйзамда жазылып турат. Ар бир адам өзүнүн пикирин айтканга укуктуу, өзүнүн оюн айтканга укуктуу. Ал жерде бирөөнүн аброюна, бирөөнүн жеке кадыр баркына шек келтирбей, жалпы болуп аткан иш боюнча, окуя боюнча, бирөөнүн аракети боюнча, кылып аткан иши боюнча пикирин айтканга укуктуу. Кылып аткан иш боюнча. Жеке адамдын жеке аброюна шек келтирген жок да. Бүгүнкү болуп аткан кырдаал боюнча, бүгүнкү болуп аткан окуя боюнча, бүгүнкү бийликтин аткарып аткан иштери боюнча ар бир адам өзүнүн пикирин айтканга укуктуу. Алар ошол өзүнүн баш мыйзамда каралган укугун колдонду. Мына биз дагы пикирди айтып атпайбызбы? Эң акыркы суроо да сизге юрист катары. Мунул азыр өмүрү узарган парламент, ошол эле депутаттар кезинде кумтор маселеси боюнча бергим келип атат. Кумтор маселеси боюнча 16,5 миң гектар болуш керек менин билгенден. Жерин кеңейтип, Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн бузуп, алып, алтынды алганга уруксат деген уруксатты жогорку кеңештен ушулар алып берген да. Анан бүгүн мен түшүнбөгөн жери уралап эмнени кумторду биз улутташтырышыбыз керек. Урамына улутташтырдык деп элдин көзүн боеп алдап, булар эмне кылып келип атат да, алдап келе жатышат да. Кумтор бүгүн улутташтырылдыбы? Анан буга чейинки кумтор маселесинде ошол келишимдерди Кыргызстанга, Кыргызстандын экологиясына кыянатчылык кылган нол жогорку кеңештин ошол кездеги иш аракеттерине качан бир юридикалык баа берилет? Эми буга ошол мурдагы бүгүн иштеп аткан жогорку кеңештин депутаттарынын кумтор боюнча аракеттерине баа бере турган, аларга бир чара көрө турган убакыт келет. Ал үчүн ошондой адамдар бийликке келиш керек да. Ошондой чыныгы адилет, чыныгы патриот, мамлекет үчүн күйгөн адамдар келиш керек. Ошондо гана булар жоопко тартылышы мүмкүн. Ошондо гана булар кылган аракетке жооп бериши мүмкүн. Кумтор боюнча менин пикирим, жеке пикирим, улутташтыруу оңой иш эмес. Жөн эле каалагандай кылып ага чейинки теги 2009-жылкы келишим бар да. Келишим жогорку кеңеште бекитилген, эки тарап кол койгон, мамлекеттер бир Сентария менен биздин өкмөттүн ортосундагы келишим. Ал боюнча мен анык толук маалыматым жок, бирок ал келишим бүгүндө күчүндө да.
күчүндө турат. Кумтөр иштеп атат деген маалыматтар берип атат. Кумтөр иштеп канча алтын чыгарып атат, чыгарган алтын каяка кетип атат, кимге иштеп атат, канча бүгүнкү чейин канча алтын өндүрүлдү, мунун келечеги кандай болот, маалымат жок. Токтоп калды маалыматчы. Ошон үчүн бул дагы деле кумтөр боюнча туңуюк. Кантип утабыз. Мен мекендештерден кечирим суроо менен айтайын, акыркы суроом жолу дагы бир суроо жаралды да. Мына кустурация аракети. Кустурация аракетинде бүгүнкү бийликтин бизнесмендер, экс-чиновниктер жана башка ким болбосун ушул кармадык кустуруп атабыз деп айтып атат да. Мен билген эми юрист эмесмин, бирок менин акылымда ушундай болуш керек деп ойлойм да. Кимдир бирөө мамлекетке каржылык зыян келтирген болсо, анын зыян келтиргендиги сотто далилденип, жанакы сот таягын таңкылатып уруп, сиздей адвокаттар аны жактап, канчалык деңгээлде туура эмес экендиги далилденип, сотто ошонун чечими чыгып, ал соттолду деп эсептелип, анан анын ошол зыян келтиргендигин мамлекетке төлөп берсин деп чечимдер чыгыш керек да туурабы? Ал чечим чыккандан кийин ошол жана кусуп аткан кишилер соттолду деп эсептелип калабы? Же кылмыш жоопкерчиликке тартылып камакта отуруш керекпи? Же эркин көчөдө ошол жегенинин бир жак бөлүгүн, бир тыйынын миллиард жесе, миллион сомду берип коюп, жыргап жүрө бериш керекпи? Бул жерде мыйзамда дагы мындай кемчилик бар да. Кемчилик бар, анткени жаңы кабыл алынган, жаңы бүгүнкү иштеп аткан кылмыш процессуалдык кодексте шектүү адам менен тергөө ортосунда кызматташуу деген бир бар да. Ошо кызматташууда чагылдырылып калган. Кызматташуу болгондо айыпталып аткан адам мамлекеттин, элдин пайдасы үчүн баягы чоңураак кылмыштын бетин ачуу үчүн кызматташат да. Башка адамдарды тартуу, башка ошо кылмышка шектүү катары, кылмышка катыштыгы бар катары башка адамдарды тартуу, кылмыштын дагы башка чоңураак жагын ачуу үчүн кызматташуу болот. А бүгүнкү күндө тандалма болуп атат да. Ошо кызматташуу болду деп, мынча төктү деп адамды чыгарып коюп атат, бирок ал кылмыштын кандай бетин ачты? Ошол кылмышты канчалык деңгээлде ачып берди? Ошол кылмышка кимдердин катыштыгы бар экенин ачып берди? Ал боюнча караңгы болот. Өзүнүн кылмышыбы же бир топтун кылмышыбы? Андан тышкары кылмыш кылган адам жоопко тартылыш керек. Ал мамлекетке келтирген материалдык зыяндан тышкары дагы жоопко тартылыш керек да. Анда мындай болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Кылмыш кылдың, мамлекеттин же бир адамдын көп бир миллион, 10 миллион, 100 миллион тартып алдың, мурдап алдың дагы 100 миллиондун миллионун төгүп коюп туруп чыгып кетип атат да. Бул адилеттүүлүккө жатпайт да. Бул ушул нерсе, ушул жерде мыйзамда ушул жерде кемчилик бар, пробел деп коет, орусча пробел бар да мыйзамдачы. Ушул нерселер бизге ушундай түшүнүп берип атат да. Тескерисинче жаштарды шыктандырып да коюп атат да. Мисалы үчүн коррупцияны жасай бер, миллиарддаган акчаны жей бер, эптегендики, анан эми сурап келсе бир бурчун берип коесуң дагы жыргал жашай бересиң дагы дегенчи. Ошондо дагы урдап аткандар кармалып калганы гана төлөп берет, кармалбаганы жашай берет да. Кармалып калганы бир болбогон бир миңден бирин төлөп коюп чыгып кетип атат дагы, калганы чөнтөгүндө калып атат. Может быть, башка баягы кармагандарга да бир белгилүү бир сомон төлөп берип аткандыр. Ал эми караңгы. Бирок элде ушундай пикир туулуп атат. Анткени мындай да, дагы бир жерин айтып өтөйүн. Баардык талаш тартыштар жөнөкөй башка жол менен чечилгенге мүмкүн болбогон талаш тартыштын бардыгы, ал кылмыш болобу, жарандык иш болобу, экономикалык иш болобу, бардыгы келип сотко келет да. Сотко тараптар келет. Айыпталуучу тарап, айыптоочу тарап, теги жоопкер тарап, же доогер тарап. Ошо тараптар соттон адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту үмүт кылып келишет. Бирок иш жүзүндө көпчүлүк учурда андай болбой калып атат да. Ошонун бардыгын көрүп атабыз. Баягы мен как юрист болуп туруп, мына кече Акаев келип кетти. Ал ким катары келип кетти? Көбү катары келип кетти. Издөө жарыяланды депчи. Издөө качан жарыяланат? Качан ага азыркы мыйзам боюнча шектенүү жөнүндө билдирме бергенден кийин. Демек шектенүү жөнүндө билдирме бергенден кийин ал же шектүү катары келиш керек болчу. Шектүү катары келгенден кийин ага бөгөт коюу чарасы колдонуш керек болчу. Үй камагына же подпискага, то есть колтамга же камакка алыш керек болчу. Келди, кетти. Ким катары келгенди караңгы болуп калды. Сиз менен юристтер менен суроо жооп кылып, тактап, анан так жооп алуу аябай кызык экен да. Мен кызыгып кайра кирип баратам да.
дагы бир чынында акыркы суроо. Мына Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу же премьер-министр милдетин аткаруучу болуп турган кезде премьер-министрдин милдетин аткарып, бирок президенттин милдетин аткаруучу боло элек болчу да менимче. Ушул аралыкта Өмүрбек Текебаев боюнча бир түз эфирден, телевидениеден кайрылуусу бар болчу. Өмүрбек Текебаев Маевскийден Мегаком маселеси боюнча $1 миллион алганы чын, аны бир генерал дагы далилдеп берет. Менимче Куловду айткан болсо керек эле. Ушул киши менен далилдеп берет. Анын $1 миллион алганы чын. Ошол себептен анын жоопкерчилиги каралыш керек дегендей өңүттө сөз сүйлөгөн болчу. Бирок бүгүн Текебаев $1 миллион боюнча жоопкерчиликке тартыла элек. Же ушул жерде маселеде ушуну чын далилдеп берем деген Садыр Жапаров эгер туура эмес айткан болсо, ал киши жооп бериш керек. Же чындап эле $1 миллион Маевскийден алганы чын болсо, Текебаев жоопкерчиликке тартылыш керек да. Ошону кимиси бүгүн Текебаевалар боюнча мындай өңүлүп кирип кетиши, мен ошол ал ишенимди айтып атпайбы, Текебаев алганы чын деп. Мен ошол материал менен таанышым бар. Текебаевге козголгон иш боюнча мен ошо иш материал менен тааныштыгым болуш керек. Жок, белки кишинин сөзү. Айтып баратпайм, тааныштыгым болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө Текебаевди ошол иш боюнча акталып, актоо өкүмү чыккан. Актоо өкүмү чыгып, о деген мандат берилди. Депутат болуп отурду. Актоо өкүмү чыккандан кийин анан ал Жапаровдун ал убакта Текебаевдин Маевскийден $1 миллион алганы анык дегени боюнча ал Текебаевдин иши да. Ал Текебаев ошону далилдеп бер деп анын укугу болчу, кайрылганга. Сотко кайрылган. Текебаев кайрылбагандан кийин башка адам не демек элек. Ал бул Текебаевдин аброюна, Текебаевдин арданысына келтирген шек болчу. Ал үчүн ал Текебаев иши болчу. Ал үчүн Текебаев бериш керек. Бул суроо Текебаев бериш керек. Ошентип айтты эле үчүн ага карата чара көрүү багытында кайрылбадыңар депчи. Рахмат чоң. Анда эмес, урматтуу мекендештер, менин негизги суроолорум ушуну менен аягына чыкты. Эми суроолорум көп, бирок сиздерден да келген суроолорду узатып көргөнгө аракеттенели. Убакыт дагы кыска болгондугуна байланыштуу, аба ырайы жамгырды урап баштады. Ошол себептен түз эфирден келген суроолорго көңүлүңүздөрдү буралы. Келиңиз, Мирлан аке. Сен карап турасың? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кайрадан эле мен Нурайып Мирлан. Сейитова, юридикалык баалар боюнча жана мыйзамсыздык боюнча бир канча сөз болду. Мен ага кайрылбай эле коеюн. Бул жакта суроолорду, мындай конкреттүү суроолорго көпчүлүгү жооп бердиңиз. Буну кайталоонун кереги жок. Айрыкча суроолор жанакы фейктер, анан кийин маалыматты туура эмес тараткандар боюнча ушулар кандай жаза алат жана ким жазалайт, ушулар боюнча суроолор бул боюнча жооп бердиңиз. Бирок мен дагы өзүмдүн жеке оюмду билдирип коеюн, урматтуу мекендештер. Фейктерди иштеткен адамдар бийликке келип калгандыктан жана ошол фейктердин артынан келип калган бийлик кетмейинче андай фейктер жоголбойт достор. Жоголуу да болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде аталары өздөрү, апалары өздөрү. Алардын апалары бар. Апасын жакшы билесиздер өзүңүздөр. Бир убакта өздөрү айткан, кайсыл жерлерде отурам, мен ошол жакта бардык жөнө турбай ушундай иштерди кылгам деп өз мойну менен, өз сөзү менен айткан. Бул өзүнүн сөзүнө угуп койсоңуздар болот. Ошон үчүн достор, фейктерди түзгөндө өздөрү, аларды иштетип аткандар да өздөрү. Ошон үчүн алар аман болсун, атасы апасы менен аман болсун. Аларга ийгилик. Ошол Адахан Кимсанбаевдин артынан тамак табып, Адахан Кимсанбаев бар үчүн ошолор айлык акысын алып жашап жүрөт. Ал киши беараачылык айтып койсун. Менде мындай суроо, Сейитова, сиз менин атам менен тең кишисиз. Мындай реалдуулук суроолорду берейин. Бүгүн 30 жылдык эгемендүүлүк күн. 30 жыл болду. Сиз так 30 жыл эгемендүүлүктө кандай жашап келгенбиз, ага чейин кандай жашоо болгон, аны сиз жакшы билесиз. Сиздердин курагыңыздагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз эгемендүүлүктү бизге алып келип өткөзүп берип атасыздар да, мындайча айткандачы. Жанакы буга чейин кыйкырыктар, буга чейинки болгон сөздөр, бийликтин ураандары, жаштар келсин, анан кийин иллюстрация болсун, жана башка саясатта орто жаш же болбосо бышып калган адамдын
эң акылы толуп турган убактысы канча жаш өзү? Анан жаштардан азыр келечекти мындай тапшырып атасыздар, бир үмүт барбы? Бизди кандай көрөсүз балдарыңыз катары деген суроо да. Абдан жакшы, абдан кенен бул суроо, кенен бул тема. Эгемендүүлүк алгандан кийин биздин мамлекетке эгемендүүлүк орногондон кийинки төрөлгөн балдар эгемендүүлүк эмне экенин билбей калды окшойт деген ойдомун да. Анткени булар эгемендүүлүк эмне экенин билбей төрөлүштү да. Биздин курактагылар эгемендүүлүк эмне экенин билдик. Эгемендүүлүк жок учурда кандай экенин да билип келдик. Айырмасын билебиз да. Эгемендүүлүк бул эми мындай эгемендүүлүккө ээ болдук дегенге мен кошула албайм. Эгемендүүлүк болуш үчүн эгемендүүлүктүн атрибуттары, символикалары бар да. Бул мамлекет эч кимге көз каранды болбой, өзү менен өзү болуп, бардык экономика жагынан, чек ара жагынан, мамлекеттер аралык мамиле жагынан бардык мамлекеттер менен, кошмо мамлекеттер менен тең ата болуп сүйлөшүп турганыбыз керек да. Бүгүнкү күндө менин жеке пикирим, биздин мамлекет андай болуп тең ата болуп сүйлөшө албай атат. Биздин кошмо мамлекеттер менен, башка ыракы мамлекеттер менен тең ата болуп сүйлөшө албай атат мамлекет. Бул деген биз эгемендүүлүккө толук жеттик, эгемендүүлүктө жашап атабыз дегенге жатпайт да. Анан жаштар, анан ошол бүгүнкү күндө мына эгемендүүлүк себеби баягы эле бизде мамлекетте жана айтып өтпөдүмбү? Тажрыйба жок. Жана айтып суроо берип атыңыз. Тажрыйбалуу жаш кайсы курак? Бул мен ойлойм 50 жаштан өткөндөн кийин баягы адам турмушка болгон тажрыйба, политикадагы тажрыйбасы, мамлекетти башкаруу, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүү деген түшүнүк бар. Бул деген бир определенный бир белгилүү бир жашка келгенде, белгилүү куракка келгенде өзүнүн аракети менен мамлекетке болгон сүйүүсү менен гана келет деп ойлойм да. А бүгүнкү жаштарда ошондой мекенчил мамлекетти сүйүү сезим барбы? Ушул чектүү турат. Бүгүнкү жаштарда эгемендүүлүк дегенди кандай кабыл алышты, кандай түшүнүшүп атат эгемендүүлүктү? Мына жаштар келиш керек деп кайкырып калышат. Бирок жаштарда мамлекетти башкаруу үчүн тажрыйба болуш керек да. Тажрыйба болуш керек, билим болуш керек. Анан эң негизги адамдык, инсандык сапат болуш керек. Адамдык. Билимдүү болуш мүмкүн, илимдүү болуш мүмкүн, абдан акылдуу болуш мүмкүн. Академик деле башкарбадыбы? Бирок адамдык сапат жетиш болбой атат. Баягы нарагынан Кудайдан берген нукура, Кудайдан берген бир жөндөн болуш керек да мамлекет башкаргачы. Парасат болуш керек. Мына тарыхта биздин тарыхта мен өзүм анда сүйлөп койдум. Болуп өтпөдүбү? Эң билим тармагында эң кадыр барктуу, күчтүү окумуштуу башкарды. Бирок окумуштуу болчу ал. Саясатчы эмес болчу. Окумуштуу, ал окумуштуу. Мамлекетти башкара турган адам саясатчы болуш керек. Андай адамдар келбей атат. Анан бу эл менен бийлик мындай бир да, кандай эл болсо ошондой адамдар бийликке келип калат. А бийликтеги адамдар, бийликке келгендер коомду бир жакшы жака багыттап, жакшы жака үгүттөп кете албай атат да. Үлгү катары ошо өзүлөрү бийликке келгендер коомго үлгү болуп берип, коомду мындай азыр бүгүнкү күндө эми жана айтпадымбы, коом ушунчалык кайдыгер, ушунчалык баягы караңгы коомду мындай ким келбейт. Бирок чындыгында мына шайлоолорго барышпайт. Шайлоолорго бүгүнкү күндө ачык эле айтыш керек, шайлоого көпчүлүгү шайлоого акча алгандар барып атат. Чындап мен ушу атуулдук милдетимди аткарып коеюн, барып мен бир татыктуу адамды шайлап коеюн деген адамдар кем болуп калды. Эмне үчүн? Анткени адамдардын бийликке болгон ишеничи жок. Адамдардын дээрлик бардык адамдардын, даже бийликте отурган адамдардын, кызматта отурган адамдардын дагы бүгүнкү кечеги мурдагы бийликке болгон ишеничи жок болчу. Ошондуктан шайлоолорго барышпайт, анткени ишенбейт,
кайдыгер. Ошондуктан бүгүнкү акыбалга келип калдык. Бүгүнкү туңгуй ката калып калдык да. Түшүнүктүү. Сейтова, мен жанакы сөзүмдө мындай сөздү айткым келди да. Мисалы, жылкыда улакка таптаганда адам мисалы тайды же болбосо кыргызча мынтип айтканда калтатай деп коебуз, кунан деп коебуз. Кунанды, калтатайды, ага чейин тайды эч убакта бир чабандес улакка чаппайт да. Улакчы улакка чаппайт. Ал даяр эмес. Эмне себептен бизде Кыргызстанда мен курактуулар бир аз тажрыйба топтоп эле, эптеп эле кичине билим топтоп, эптеп эле саясатты сүйлөп калган адам чыктыбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерден кечирим сурайбыз. Технический сбой болгондуктан, сет жоголуп ошондуктан бизде связь начар болгондуктанбы өчүп калып атат түз эфирибиз. Достор, биз акыркы сүйлөп аткан сөзүбүз кайсыл жерден токтоду? Жаштар келсин деген ураанга тажрыйбалуу орто муун кандай деп жооп берет? Же Кыргызстанды алдыга сүрөп чыкчу бул жаштарбы же тажрыйбалуу адамдарбы? Ушулар боюнча бир талкуу болуп атат элек да? Сейтова. Ушул боюнча сиздин оюңузду айтсаңыз. Менин оюм, жеке пикирим мындай да. Бул мамлекетти, коомду башкаруу бул оюнчук эмес да. Ар бир багытта, ар бир тармакта ошол тармакты жакшы башкарып, ошол тармакты өнүктүрүп кетүү үчүн ошол адамдарда тажрыйба болуш керек. Тажрыйба, турмуштук тажрыйба, эмгектик тажрыйба, бардык жактан тажрыйба, илими, билими, адамдык запаты. Мамлекетти башкаруу үчүн мен жаштардын келишине каршы эмесмин. Менин пикирим боюнча, жаш муундар келиш керек. Ошого татыктуу, чыныгы мекенчил, билимдүү, илимдүү, таптаза жаштар келишине мен каршы эмесмин. Орто жаштагылар, орто муундагылар келиш керек, улуу муундагылар келиш керек. Улуу муундагылардын тажрыйбалары бар. Мамлекетти башкаруу боюнча дээрлик турмуштагы тажрыйбасы керек. Тажрыйба болбой туруп жалаң эле жаштар топтоп алганда анда башаламандык болуп кетет. Жаштардын орду бар. Жаштарда келиш керек. Жаштар өздөрү ошол өзлөрүнүн баягы чөйрөсүнөн сурулуп чыгыш керек. Мындай лидер болуп чыгыш керек. Мына мен колуман келет деп чыгыш керек. Андай жаштарга тоскоолдук кылбаш керек. Андай жаштарга тартыш керек. Ошол учурда жана айтып өтпөдүмбү, орто муундагы болуш керек, улуу муунда болуш керек. Кошумчада сизге кыскача эле. Жанагы 5 күн же болбосо 1 ай Facebook'та кыйкырып коюп, Facebook'та ыйлап, Facebook'та жалдырап, мен эртең кандидатурамды коюп, депутаттыкка баратамын, кандай десиңер деген, булар сурулуп чыгып атабы же сурулбай атабы булар? Эми алардагы мындай деген түшүнүк бар да. Мына бүгүнкү күндөгү коом эл кандай кабыл алып атат? Мындай түшүнүк бар. Орусча восприятие деп коет, кабыл алуу. Ошол кыйкырып чыккандарды ар ким ар башка кабыл алып атат да. Эл кабыл алып атат. Эл кабыл алып атат. Ошо элдин ичинде жаштар башкача кабыл алып атат, орто муун башкача кабыл алып атат, улуу муун башкача кабыл алып атат. Кабыл алууга жараша ошол коомдо, ошол адамдарда пикир туулуп атат, ой туулуп атат. Ошого жараша определенный баягы белгилүү бир мындай чөйрө, белгилүү бир баягы элдин катмары колдоп кеткендер да ошодон болуп атат да. Кабыл алууга жараша. Ачымда бир үй бүлөдө 7 балаң бар, бирде тарбия берип атасың, бирде маалымат берип атасың, бирок 7 башка адам чыгып атпайбы? 7 башка. Анткени 7 башка кабыл алган. Биз берген тарбияны, биз берген маалыматтарды, билим берүүнү 7 башка кабыл алды. Ошого жараша 7 башка адам нарагынан 7 башка адам пайда болуп калып атпайбы? Ошондуктан бул жаштарды келишине деле каршы болбош керек, жаштарды келтирбеш керек деген каршы болбош керек. Анткени жаштар үчүн татыктуу, анткени келечек жаштардыкы деп коюп атпайбызбы? Келечекке ушу жаштарга улуу муундар, орто муундар багыт бериш керек, аларга тоскоолдук кылбаш керек, аларга эми ошондой татыктуу жаштарды бүгүнкү күндө кечеги бийликтегилер жолотпой атат да деп ойлойм.
ошондо барбы акыйкат бизде? жаштар бар. Эми жаштар кантип болбой калсын? Жаштар бар. Ошол Илимдүү, таза мекен үчүн кайдыгер болбогон ушундай мекен үчүн көкүрөгүн жанын бере турган жаштар бар. Бирок ошондой жаштарды коом, эл, бийлик чыгарбай атат. Анткени андай жаштар, мындай таза жаштар да. Алардын колунда бийлик жок, алардын жонунда байлык жок, алар уурулук кылган жок, уурулук кылышпайт. Бүгүнкү эл көрүп атпайбы шайлоо ургантып атат. Байлар, олигархтар, уурулар, бандиттер депутат болуп келип атат. Айыл өкмөтүн башкарып калып атат. Өкмөттүн курамына келип атат. Ошондой адамдар келип калып атат. Ошондой адамдарды бүгүнкү коом жаштар кумир тутуп калып атат. Вот эң өкүнүчтүүсү аркабызда келаткан коом жаштар бир ооруга чалдыгып калды да. Акчаң барбы? Бийлигиң барбы? Жакшы таанышың барбы? Каалаган бийлигиңе, каалаган байлыгыңа жетет адам деген түшүнүктө чоңоюп келип атат. Мектептен баштап, бакчадан баштап ошондой чоңоюп келип атпайбы? Ошон үчүн коомду оңдош үчүн ошондой адам бийликке келиш керек. Коом ошондой адам бийликке барыш үчүн коом оңолуш керек. Экөө бири-бирине көз каранды болуп атат да. Мына тарыхта толтура примерлер. Бир адам бийликке келип ошо мамлекетти гүлдөтүп жиберген, же бир адам бийликке келип ошо мамлекетти талкалап жок кылган примерлер толтура. Ошонун бири жана биз айтып аткан Сингапур, Южный Корея, Түркия. Бир адам бийликке келген, ошо коомду оңдогон, мамлекетти оңдогон. Ошондой жетпей атабыз да, өкүнүчтүү ошол болуп атат. Түшүнүктүү. Рахмат Сейит ага. Ишиңизге ийгилик. Биз менен жакшы маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса дагы убакыт болуп, мүмкүн болсо чакырсак, сүйлөшсөк дагы чыгып бересиз деген. Силерге да рахмат. Оюңузду айтабыз. Эми баарыбыз эле ушу баягы мамлекеттин чогулгандар, мамлекеттин келечегине кайдыгер болбогон бир кичине болсо дагы мамлекетке үлүш кошойлу деп, жаштарды кичине тарбиялайлы, жаштарга бир багыт берели, туура багыт берели деп аракет кылып жүрөбүз. Мен мисалы үчүн как адвокат катары мен ар кандай адамдар кайрылат, ар кандай түйшүк менен, ар кандай проблема менен, кылмыш боюнча, жарандык иш боюнча, эми ошолордун дагы түшүнүгү башка болуп калды да. Ишенбейт. Коом бүгүнкү күндөгү эл бийлик ишенбей калган ошол. Же сотко ишенбейт, же тергөөгө ишенбейт, же прокуратурага ишенбейт, же башка бийликтегилер ишенбейт. Анткени ошого негиз боло турган жагдайлар болуп атат да. Эми бардыгын эле жаман деп айтканга болбойт. Соттордун ичинде жакшы иштегендер бар, чындап адилет иштегендер бар. Бирок ошонун ичинде баары бир кумалак, бир кармайды чирсет дегендей, бир адамдын кылган иши баардыгына кар көбү жаап атат. Бирок ошондойлор тилекке каршы көп болуп келип атат да барган сайынчы. Качан коом оңолот, качан бийлик оңолгондо, качан бийлик оңолот, качан коом оңолгондо. Ушундай болуп калып атат да. Рахмат Сейит ага. Рахмат чоң. Ийгилик силерге. Силерге да рахмат. Саламат болуңуздар, урматтуу мекендештер. Байрамыңар менен. Ооба, бардыгыбыздын бүгүнкү майрамыбыз менен жана урматтуу мекендештер, улуу муун бизге 30 жылдык эгемендүүлүктү тартуулап кетсе, ойлонгун урматтуу жаштар, ойлонгула. Биз келечекке эмне тартуулайбыз, эмне таштап кетебиз, эмне калтырабыз. Ушул жөнүндө бир терең ойлонолу. Баарыбыз сыртта качып, сыртта жүргөндөн эч пайда чыкпайт. Кыргызстан бир, Кыргызстанды сактап калуу биздин милдетибиз. Рахмат.